Кыргыз эли, мен Байбекова Кундуз. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп атам. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Алла ыраазы болсун. Кундуз эне азыр Инжа жергесинде ден соолугу күнүгө начарлап жатканына байланыштуу керектүү каражат чогула электе кетүүгө аргасыз болгон. Азыркы учурда операция кылайын десе $12,000 жетпей жатат. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Men Qarayev Sharo. Biz o'sha Indiya mamlakatidan ошол дарыланганда келип, эчекем ошо азыркы учурда анализдер өтүп операцияга келгенге ошо акча каратыбыз жетишпей атат. Биз кайраткан себебибиз колуңуздардан келсе жардамыңыздарды бериңиздер. Ошол сиздердин берген элүү сомуңуздар эчекемдин өмүрүн жактап калганга себепчи болушу мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй ошо эчекемдин абалы бул жакта күндөн күнгө оорлашып, убакыт өткөн сайын эчекем кыйналып атат. Кай жерге карабаңыздар Кыргыз элим, сиздерден болсо жардамыңыздарды күтөбүз. Силерге Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы Кыргыз эли, мен Байбекова Кундуз. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп атам. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Алла ыраазы болсун. Элдин ынтымагында күч. Кундуз эненин айылдаштары колунан келген каражатты чогултуп берди. Бирок ал дагы жетишсиз болуп жатат. 40-на чыдаган айылдаштары 41-ине дагы чыдап, кайрымдуу элге кайрылып жатат. Айылдаштар, биздин бир туугандар, эже агайлар, ата-энелер, ушу биздин айылыбызда жеңебиз кичине ооруп, чоң акчага муктаж болуп, чет өлкөдө операцияга күтүлүүдө болуп турат. Бүгүн мына Азамат Байматов фондусуна келип, ошол жерден баардык чоо жайын түшүнүп, биз дагы күбө болдук. Кичине $12,000 жетпей атат. Ошону берсек, бул экинчи күнү срочно операцияга кириш керек экен. Ошого баарыңыздар кол сунуп, жардам бериңиздерди суранат элек. Мына Батыш инебиз, карындашыбыз көздөрүн жалдыратып, энеси ушул жерге кубаныч менен келип калар деп үмүттөбүз баарыбыз тең. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Убакыт аз. Эртелейлик туугандар. Алейкум Кыргыз элим. Кыргыз элим, биз сизден эмне сурайбыз? Ушу айылдашыбыз болобу? Ушу жеңебиз биз, Кундуз жеңебиз. Мына балдарынын жакшылыгын көрөрдө ушинтип мына Кудай Тааламдан берген, бу да бир чоң сыноо экен. Кудай Таалам өзүнүн жакшы көргөн пендесин ушундай ар кандай сыноо менен сынайт экен. Бирок буга көп мындай үмүтүбүздү үзбөй, колдон келген жардамыбызды берелик. Ушул бир аз тыйын жетишпей атыптыр. $12,000 деп атышат. Ошону тезинен чогултуп берсек жакшы болот эле. Кайдыгер карабаган адамдар, барсыздар, арабыздан чыгат көп инсандар. Колдоп туралык. Ушу жеңебиз эртерээк сакайып кетсин. Кудайдан тилерибиз ошол. Ассаламу алейкум. Жалпы Кыргыз элим жана айылдык туугандар. Бүгүн биз ушакка келгенибиздин себеби биздин айылыбыздын тургуну ушу жеңебиз, Кундуз жеңебиз, жана анын балдары Баатыр кызы ушу Азамат байкебиздин аркасы менен ушу Индияга барып операция болоор алдында турат. Ошого сиздерге биз ушу айылдын жаштары, байкелер, инелер болуп келгенбиз. Ушу байкебизден эме ой пикирин угалы, ой бөлүшөлү деген максатта. Ушул чукул арада акча керек болуп атат, баарыңыздар бияктагылар айтып кеткендей. Эми баарыбызга мындай ооруну бербесин, Кудай Таалам. 5 мүнөттөн кийин эмне болобу, эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн эми баарыбыз тең ушу инибиз, бул карындашыбыз тартып турган кыйынчылыкты биз дагы түшүнүп, ушу жардамыбызды, колдон келген жардамыбызды берели, туугандар. Колубузда барлар, Кудайга шүгүр эле, азыр баарыбызда мүмкүнчүлүк бар. Колдон келген жардамыбызды аябай ушу экинчи күнгө чейин $12,000 акчаны чогултушубуз керек болуп атат. Эми ушу силерден чын жүрөктөн ушу жардам сурайт элек баарыңыздардан. Ошол азыр операция алдында ушу даяр экен. Баардык анализдери туура чыгыптыр. Ушу мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш үчүн кайра экинчи күндөн өтүп кетсе дагы анализге акча кетип калат экен, $2,000-3,000. Ошон үчүн эми ошого күнгө өткөрбөй аракет кылалы деп келип отурабыз баарыбыз. Кундуз эне 5 баланын энеси. Акыркы 6 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Кыйынчылыкта турган энеге кантип кайдыгер карап турабыз? Фонд жетекчиси Азамат Байматов кайрымдуу элге кайрылды. Кыргыз элим, бүгүнкү күндө акыбал абдан оор экендигин сезип, ар бирибиз өзүбүздүн салыштырып карап койсок эле мен ойлойм жеткиликтүү болот. Эч кимибиз энеден ажырагыбыз келбейт.
апабыз да биздин жакшылыгыбызды көрсө экен деп Кудайдан тилейбиз. Бирок өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайын, толук мусулман боло албайсың деген кел мекендеш. Азыр мына 5 баланы төрөп, эрезеге жеткизип жакшылыгын көрөйүн дегенде Кундуз эжекенин абалы оор болуп тургандыгы аянычтуу болуп турат. Ошон үчүн муну көз алдында көргөн адамдар дагы жеткиликтүү түшүнмөк. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга чексиз шүгүр, баардыгы Кудайдын буйругунда жардам берүүчү дагы жараткан. Биз жөн гана себепкер болуучу, себепкер эле болуп өзүбүзгө таандык соопка ээ болойлу бир туугандар. Анан бул жерде Кундуз эже бүгүн ушул жакшы адамдардын кол сунуусу менен, жардам жакындарынын, жакшы адамдардын жардамы менен, жараткандын жардамы менен эң башкысы Индияга жеткен. Бүгүнкү күндө анализдердин баары таза чыккан. Кээ бир адамдардыкы бар, таза чыкпай калып операцияга киргизилбей калган учурлар бар. Бул дагы өтө чоң өкүнүчтүү. Бирок Кундуз эжекеники таза чыгып, операцияга кире турган мүмкүнчүлүккө алып, операцияга кирейин деп каражат жетпей гана күтүүдө турат. Эгерде операцияга чыкса дагы, операциядан кийинки абалды дагы врачтардын көрсөтмөсү бул баарыңыздарга түшүнүктүү болсун үчүн операциянын өтүүсү мынча пайыз бир жакшырат экен деген врачтар өзүнүн пикирин айтып берүүдө. Ошондуктан азыр бир гана нерсе бүгүн мүмкүнчүлүк бар кол сунууга жакшыртып алышка. Эртеңки күнү мына ушул көздөн аккан жаш кайгынын көз жашы болуп, өмүр бою энеге болгон кусалык болуп калбаш үчүн мекендеш кел бүгүн кечикпей кол сунуп калайлы. Айылдаштарына рахмат айтам. Батырды мына азыр ушул биздин кеңсеге келип, алтындай убактыларын бөлүп келип, мындай кыйынчылыкты тең бөлүшүп турган агаларына рахмат. Аллах эки дүйнө разы болсун. Эми эч бирибиз кайдыгер карабайлы. Апа аман болсун, кашыңар эртерээк жакшырып кетсин, Кудай. Кундуз эненин ул кыздарынын уйкусу тынч эмес. Себеби энеси минтип өмүр менен өлүмдүн ортосунда турат. Сүйүктүү энесин жоготуу коркунучунда турган мекендештерге жардамыбызды берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылуусунун себеби мындан мурунку да видеодо көргөндөй, ошо апабыз сироз печени менен ооруп, ошо буюрса ошо Азамат Баймотовдун жардамы менен ошо Индияга, сиздердин жардамыңыздар менен ошо Индияга аман эсен жетип алды. Эми ошол анализдери баардыгы жакшы таза чыгып, ошо азыркы учурда операцияга муктаж болуп турат. Ошо азыркы учурда ошо биздин акча каражатыбыз жетишпегендиктен сиздерден кайра жардам суроого мажбур болуп атабыз. Сиздерден дагы бир жолу жардам сурайбыз, кыргыз элим. Сиздердин дагы жардамыңыздар керек. Ошо акча чогулса эле апабыз операцияга кирип аман эсен айыгып чыгышын, аман эсен чыгышын сиздер себепчи болосуздар. Буюрса сиздердин жардамыңыздар менен апам аман эсен Кыргызстанга келет деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Азыркы учурда сиздерге кайрылып жатабыз. Азыр өзүңүздөр билип көрүп тургандай апабыздын акыбалы аябай оор, чындыгында күндөн күнгө оорлошуп баратат. Биздин тилегибиз апабызды ушул жакшы болуп кетишин эле каалап, биз ушул жака чыдамсыздык менен Кыргызстанда апабыздын жакшы болуп келишин күтөбүз. Апабыздын акыбалы күндөн күнгө оорлоп барат, кыргыз элим. Жардам берип коюңуздарчы, кол сунуп кайдыгер карабай. Апабыздын биз жансыз денеси эмес, жандуу денесин көргүбүз келет. Сиздерден суранам, кыргыз элим. Акыбалыбызды түшүнүп, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздарчы. Кыргыз элим, сиздерге буга чейин да жардам бердиңиздер. Буга чейин да жардам берип келесиздер, кыргыз элим. Дагы да эми бир бизди түшүнүп, бир колдоп, кол сунуп койсоңуздар, буюрса апабыз сакайып кетет эле. Азыркы учурда ошо операцияга ушу бир көптөгөн сумма жетпей жатты эле. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөшүп турган мекендешибизге кантип колдоо көрсөтпөйбүз? Келиңиздер, Кыргыздын чыгаан жарандары сыздап турган энеге жардамыбызды берип калалы.